Кыргызстандын жаңы өкмөтү 2 жыл ичинде көптөгөн декларацияларды жана реформаларды ишке ашырган. Конституцияга, салык кодексине өзгөртүүлөр киргизилип, көпчүлүк министрликтер менен ведомстволор кайра түзүлдү. Экономика тармагында өзгөрүүлөргө дуушар болду. 2021 жылдын октябрынан 2022 жылдын мартына чейин 11 мамлекеттик компания, фонд, мекеме жана агенттиктер түзүлүп, алардын айрымдарына олуттуу инвестициялар түшкөн. Алардын бул убакыт ичиндеги ишмердүүлүгүнүн жыйынтыгына саресеп салып көрөлү. Улуу көчмөндөрдүн мурасы улуттук холдинги министрлер кабинетинин эң популярдуу долбоору. 2021 жылдын декабрь айында түзүлгөн холдинг жер казынасын пайдалануу жана экономиканын аны менен байланышкан секторлорунда долбоорлорду ишке ашыруу үчүн мамлекеттик ресурстарды топтоо максатын көздөйт. Негиздөөчүсү катары Каржы министрлиги аталган холдингке 100 миллион сом баштапкы уставдык капитал берип, аны 2022 жылы 1 миллиард сомго чейин көбөйтүүнү пландап жаткан. Кумтөр Gold Company'ни жетектеп келген Теңиз Бөлтүрүк 2022 жылдын 11 февралында Кумтөрдүн тышкы башкаруучусу кызматынан бошотулуп, уставдык капиталы 10-15 миллиард сомду түзгөн улуу көчмөндөрдүн мурасы улуттук холдингинин төрагасы болуп дайындалган. 2022 жылдын февраль айында Садыр Жапаровго ишканаларды куруу, кендерди иштетүү, билим берүү жана IT тармагын колдоо сыяктуу 32 долбоор сунушталган. 50 000 долларга ижарага алынган офисте жазылган долбоорлор ишке аштыбы, жокпу белгисиз. Бөлтүрүк жана башкалар Кумтөр Gold Company'нин коррупциялык схемалар боюнча 2022 жылдын сентябрь айында кармалып, келтирилген зыян 1 миллиард сомго бааланган. Бөлтүрүк былтыр сентябрь айынан бери УКМКнын СИЗОсунда кармалып, 2023 жылдын апрелинде сот анын баш коргоо чарасын үй камагына алмаштырган. Бөлтүрүк башка айыпталуучулар менен бирге мамлекетке 844 миллион сом төлөп эркиндикке чыккан. 2023 жылдын 10 февралында улуу көчмөндөрдүн мурасы улуттук холдинги жоюлганын жарыяланган. 2022 жылдын декабрь айында белгилүү болгондой, улуу көчмөндөрдүн мурасы улуттук холдингинин капиталдуушуусу 2022 жылдын башынан тартып 3,4 миллиард сомго жетип, аны жоюуга 700 миллион сом керектелет. 2022 жылдын январында уставдык капиталы 1 миллиард сомду түзгөн, толугу менен мамлекеттин менчигиндеги Кыргыз Индустрия ААК түзүлгөн. Компания каражаттарды эффективдүү бөлүштүрүп, отчетторду тапшып туруу максатында негизделген. 2023 жылдын жазында Кыргыз Индустрия ишканасынын 2022 жылдагы ишмердүүлүгүнүн аудити жүргүзүлүп, анда төмөнкү мыйзам бузуулары аныкталган. 4 миллиард 600 миллион сом өлчөмүндө карыз, 16 ишкананы колдоо үчүн жүгүртүү каражаттарынын жетишсиздиги, министрлер кабинетинин катышуусуз бүтүмдөрдү түзүү, кызматкерлердин саны менен жетекчи кызматтардын ортосундагы айырмачылык. 17 майда депутат Жеңишбек Токторбаев Кыргыз Индустрия ишканасынын ишине нааразы экенин билдирип, акчаны кайтарып берүүнү жана компаниянын президентинин кызматтан кетишин талап кылган. Урматтуу Жарасул Осмоналиевич, вы в срочном порядке вы должны вернуть деньги в казну. В срочном порядке. А то сядете в тюрьму. Түрмөгө отурасыз. Түрмө сизди күтүп ыйлап турат. Компаниянын президенти Жарасул Абдраимов текшерүүнүн жыйынтыгын жокко чыгарылганын билдирген. Айтсак, ага чейин жетекчи аудиттин жыйынтыгын тааныганын моюндаган. 24 майда депутаттардын наразычылыгынан кийин Кыргыз Индустрия УКМК тарабынан текшерилгени тууралуу маалымат тараган. Туризмди өнүктүрүүнү колдоо фонду экономика жана соода министрлигинин катышуусу менен Кыргызстандын туризм тармагын туруктуу өнүктүрүү үчүн түзүлгөн. Уставдык капиталы 1 миллиард сомду түзгөн фонддун президенти болуп Елена Калашникова дайындалган. 4 майда депутат Эмиль Жамгырчиев туризм фондун сынга алып, каражатты мейманкана курууга жумшоо мүмкүндүгүн айтып чыккан. Ал ошондой эле көргөзмөгө кеткен чыгымдар жана мамлекеттин кирешеси тууралуу маалымат сураган, бирок Калашникова так жооп бере алган эмес. Жогорку кеңештин жыйынында УКМКнын башчысынын орун басары Тимур Шабданбеков туристтер үчүн эс алуу жайларын куруу долбоорун ишке ашыруудагы коррупция фактылары боюнча кылмыш иши козголгонун билдирген. Кийин 18 майда бул иш боюнча кармалган Елена Калашникова менен Александр Валитов 2 айга камакка алынган. Эске салсак, эс алуу пункттары долбоорунун алкагында популярдуу туристтик маршруттардын боюнда ар кандай ыңгайлуулуктары бар 68 эс алуу пунктун, анын ичинде душ, дааратканалар, кофе дүкөндөрү жана зарядтоо пункттарын куруу каралган.
2022 жылдын 7-июнунда мунай жана газ тармагын башкаруу жана жөнгө салуу максатында Кыргыз Транснефтегаз мамлекеттик ишканасы түзүлгөн. Ал мунай, газ жана алардын продукталарын ташуу, сактоо, кайра иштетүү жана сатуу боюнча улуттук оператордун укуктарына ээ. 2023 жылдын 19 майында Кыргыз Транснефтегаз ишканасынын директору Алишер Бейшеналиев пара алып жаткан жеринен УКМК тарабынан кармалган. Бейшеналиев жана бул иш боюнча дагы бир айыпталуучу мунай компаниясынын акцияларын жана акча талап кылган деп айыпталууда. Учурда 2 айыпталуучу тең УКМКнын СИЗОсунда камакта. Кийинки бөлүктө биз өкмөт тарабынан акыркы бир нече жылда түзүлгөн долбоорлордун калгандары тууралуу, ошондой эле мамлекеттик ишканаларда эмнелер болуп жатканын баяндайбыз.